Бир нече журналисттер тобу туризм сапарынын алкагында алгач Өзбекстан Республикасынын Ташкент облусуна сапар алдык. Бирок жакынкы тарыхтагы кыргыз-өзбек тарыхын өзүнө камтыган Кокон хандыгынын ордосун, тактап айтканда Кудайыр хандын ордосун көрүп өтпөө мүмкүн эмес эле. Аны менен катар эле биз барчу жолдо Кокон шаарында жайгашкандыктан, аны менен кыска убакыт болсо да таанышууга мүмкүн болду. Дээрлик 2 кылым бою өкүм сүргөн хандыктын ордосун көрүү биз үчүн ары сыймык болсо, ары өкүнүчтүү болуп турду. Анткени учурунда интригага толгон ордонун саясий социалдык чечимдери, анын курамындагы элдин ынтымагынын жоктугунан улам орус армиясына жеңилип эмне деген адамдардын каны төгүлгөнүн тарыхтан бизге маалым. Бул жолу кеп Кокондун саясий катачылыктары тууралуу эмес, жөн гана биздин сапардын алкагындагы Кудайыр хандын ордосу менен таанышуу гана болуп турат. Андыктан Кудайыр хан курган бул ордо буга чейин оңдоп түзүүдөн өтүп, ордонун жарымы гана сакталып калыптыр. Кудайыр хандын ордосун көрүп туруп, өз убагында ордонун саясий чордонунда кайнаган мусулман кулаталык, Алым кулаталык, Алымбек Татка, Шералы хан, Кудайыр хан, Нүзүп аталык, Курманжан Татка, Мала хан, Болот хан, ошондой эле Коконго болгон жортулдардын башына турган генерал-губернатор фон Кауфман, Кокон аскерлери менен болгон салгылашта ири жеңишке жетишип, Кыргыз Кыпчак атчан, Жөө аскерлерин кырган генерал Черняев сыяктуу тарыхтын оң жана терс кармандары ушул саам көзгө тасмадай тартылып турду. Эмнеси болсо да ата-бабадан калган ордодо болуу, ал ордо менен жеринен таанышуу башкача сезимдерди тартуулады. Кудайыр хандын ордосуна туристтер көп келгендиктен, андагы кызматкерлер ордо боюнча бизге маалымат бере алышкан жок. Бизди коштоп жүргөн Ош облусу жана Ош шаары боюнча туризм кеңешинин өкүлү Руслан Калмузаев бул ордого көп жолу келгендиктен көргөн билгенин биз менен бөлүшүп жүрдү. Өздөрүнө чиркөө керек болуп, чиркөө катарында бул жерди колдонуп келишкен. Андан кийин 1920-жылдары бул жерди баягы агрардык сельский хозяйственный айыл чарба көргөзмөсү катары, айыл чарба базары катарында колдонуп келген. Экинчи дүйнөлүк согуш болгон учурда бул жерди военный аскер госпиталь катарында колдонуп келишкен. Андан соң согуш бүткөндөн соң бул жерди краеведческий музей катары анан өзгөртүп ушул бойдон анан сакталып калганга ушуну мүмкүнчүлүк болгон. Булар ошол орустардан калган буюмдарбы? Орустардан калган буюмдар булар. Ишик болгон жасалган экен. Мынау кана киргенде баягы бизде приемный деп коебуз го. Приемный ушул жерде кабылга турган адамдар, кишилер бу жерде отурат. Анан мындан кийин ханга кирерде мынау эшиктер мисалычы мына эшиктер аймаланып турбайбы? Сырттагы эшик менен бул эшикти айырмасын. Бул Советский Союз малынан кийин доорунда ошол орус бири келгенден кийин коюлган эшиктер. Нормалдык кирим чогуу деп басайын. Анан бул эшиктин өзү негизги бою кайсы бир жерде белгиси бар болуш үчүн ушундай келип турган 1.20га туура келе турган деңгээлде турат. Не себептен мына жерде хан отурат. Хан отургандан кийин хандар киргенде эле башты киресиң ошону аркага чейин сураганга чейин кийин орус бири келгенден кийин орус бири келгенден кийин бияк кеңейтилген дагы эми ал нерселер алды. Бул хандын отурган калбала турган орду. Калбала турган орду мисалы жакшысыздар, оруздар кабыл иштеп атасыздарбы жакшы? Анан мисалы кирген жалпы неменин макет. Биз азыр киргизген мына кородон эле оң жагына ханды кабыл алуучу ордуна кирип атабыз. Баары бияк менен чипет. Бирок хандын учурунда бияк менен чыгат болгон. Кандай кирген болсоң ошо кеңге чейин региондо Кокон хандыгы болгон, Бухар хандыгы болгон. Анан Хивинское ханство деп коет. Хивинское ханство, Бухарское ханство и Кокон хандыгы. Эң чоң хандыктардын бири болгон. Кокон, Ташкент, Чымкент, Тарас, Бишкек, Алматы деп эсептеп атабыз го. Кашкарга чейин алып ушул чоң немене территорияны ээлеп турабы. Биз билебиз го, СССР убактысында 15 мамлекет болгон деп айтабыз го. Башында бөлүнгөндө аз эле мамлекет менен бөлүнүп акыркысы бөлүнгөндө ошо 40-41-жылы анан 15 болуп бөлүнгөн. Негизи башында бөлүнгөндө Бухарский, Хивинский менен Бухарский экөө кошулуп туруп
Бухарская социалистическая, Советская социалистическая СССР болду. Советская социалистическая республика болуп турушунда БССР болуп пайда болгон. Кийин анан ошол 24-26 жылдар анан кайра мына болсо Туркестанский округ болгон. Туркестанский округдун ичинен анан кийин Кара-Кыргызская автономная область, кийин просто Кыргызская Советская социалистическая республика болуп турушун бөлүп түптөлүп анан 40 жылдарга барганда анан бүгүнкү күндө кечеги биз тарыхты билип калганбыз да. Бүгүнкү жолдон ушу багбанчылык жөнүндө бир эң тегин өстүргөнгө өтө ыңгайлуу шарттар. Анан бу жерде азыр биз байкап алганыбыз да бар. Күздүн күнү өтсөк, мисалы, же эрте жазда өтө турган болсо, жерде ичи сууга толтурат. Булар ушу кеч күздө жыйын теримдик бүткөндөн кийин үстүнө суу толтуруп коет да, суу толтуруп эметкенден кийин суу сиңет, сиңгенде жердин астынан туз чыгат да. Туздуу болот. Анан ошо тузду уруп салат. Бу жерде ошо жерге берген себеби да, жерге бербей таштын үстүнө койгон себеби дагы астынан суу берип турат, анан туздуу болот, шордуу болот. Анан сөөк жерге бергенде ушундай бир адам денеси баягы сууга чириди дегендей ушундай түшүнүк менен азыркача мисалы мына Кокондун орто ченинде кабырлар бар. Бүгүнкү күнгө чейин ушундай надгробный камни деп неметип коебуз. Камни эмес, атын унутуп атам, жердин үстүндөгү кабыр болуп эсептелет. Ичине сөөктү коюп, жанын жака белин жаап, бул жагына кийинки башка үй бүлө мүчөсүн коюп, ортосунан коюп, ошондо уланып кетиле берет. Жерге негизи жердин астына берилбейт.